Өлкөбүздө медицина менен айыл чарбасында аба менен суудай зарыл болгон ДНКны аныктай турган лабораториянын курулушуна капсула салынып, андан аркы иштери өз ногунда жүрүп жатат. Буга чейин молекулярдык биология жана илим издөө институту зарыл жабдуулардын жоктугунан Кыргыз мал чарба жана жайыт илими издөө институтунун лабораториясында ДНКнын өзү гана аныкталып, калган лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн келишимдин негизинде башка мамлекеттерге жөнөтүлүп турган. Кореянын койка проектиси менен 7,5 миллиондук лаборатория тургузуп атабыз. Молекулярный геномду лабораториясын изилдөө боюнчачы геномдук айыл чарба малдардын анан өсүмдүктөрдүн адамдардын дагы геномун исследование жүргүзөбүз да. Ошол эки азыркы учурда мындай лаборатория Кыргызстанда эмес, а еще эмеде Средний Азияда да жок да. Ошо бизге салынып атат азыр, Кудай буйрса. Эмдиги 27-жылы майда берилет да, өткөрүлүп берилет. Айыл чарба малдардын жана өсүмдүктөрдүн дагы, анан адамга дагы аябай негизги талапка жооп бере турган лаборатория болуп эсептелет да болчу. Мисалы үчүн мурун башка мамлекеттерге барсак, азыр ошондогу оборудование жабдыктардын баары тең жерде болот. Мисалы үчүн секвенатор дейт. Анын баасы $610 000 турат. Андай ошол жоктугунан биз аны жасай алчу эмеспиз. ДНКнын курамын чыгарууга анализдер $150 акы төлөнүп, Орусияга, Белоруссияга жөнөтүлчү. Аталган лаборатория ишке кирсе, анализдердин баасы арзандап, чарбагерлерге бир кыйла жеңилдик жаралат. Кыргыз мал чарба жана жайыт илими издөө институтунун лабораториясына кореялык өнөктөштөрдүн колдоосу менен заманбап жабдуулардын алгачкы партиясы келген. Мында курулуп жаткан лабораторияда иштей турган адистерди даярдоого багытталган илимий практикалык окутуулар жүрүүдө. Буга чейин жогорку окуу жайларынын студенттери менен лабораториянын адистери Кореяга жөнөтүлүп, атайын окуулардан да өтүп келишкен. Биз Кореяга 10 баланы жибердик, өзүбүздүн сотрудниктерди жибердик. Бизде иштейдиген жаш балдар келишти. Мына Кудай буйрса бизге 5 жаш бала келди, студенттерден уже бүтүп келишти. Ошолорду жумуш калды биоцентргечи. Анан алар ветвраштар, зоотехниктер да ошолор барып окуп келишти. Өзүбүз жөнөттүк тандап алып. Ошол жактан окуп келишти, эми бияктан кайра окуп атышат да. Мына азыр окуу процесси жүрүп, азыр ар кайсы окуу жайлардан студенттер келип, анан бизде дагы өзүбүздүн сотрудниктерибиз бар. Алар дагы үйрөнүп, мисалы үчүн Кореяга барып туруп, 2 айлык курстарды бүтүп келди. Анан калганын эми жерден ушу түштүк Кореянын келген адистеринин күчү менен биз кадрларды даярдашыбыз керек. Ошонун үстүндө иштелип жатат азыр. Молекулярдык генетикалык лабораторияда Кореядан келген адистер жаштарга илимий изилдөө иштерин жүргүзүүнүн ыкмаларын көрсөтүшүүдө. Бул лаборатория айыл чарбасында гана эмес, медицинада, биологияда жана соттук экспертизада да кызмат көрсөтө алат. Ал эми ошолордун ичинен өзүбүздүн мал чарба жана айыл чарбасында кайсыл тармактарда биз пайдасын көрө алабыз бул лабораториянын. Биринчи кезекте эле ушул мал чарбачылыгында асыл тукум малды өстүрүүдө ошолордун генетикалык потенциалын, сүт багытындагы, эт багытындагы породалардын алдын ала генетикалык потенциалдарын изилдеп, аларды селекциялоо иштери тездейт. Ошол эле медицинада, ошол эле ветеринар тармактарда, микробиология, вирусология тармактарында ошол ПЦР анализинин негизинде ошолордун ооруларын, муундан муунга өтүүчү оорулардын эрте аныктап, аларды баягы топтон четтетип, таза асыл тукум малды кайрадан селекциялоого жардам бермекчи. Мындан сырткары медицинада тектерди аныктоого, ата тегин аныктоого, туугандык породалардын таза кандуулугун аныктоого аябай шарт түзүп бермекчи. 서동원이라고 합니다. 3 багытта ушу Кореядан эксперттер келип окутуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул болсо генетикалык жакшыртуу, мал чарбачылыгын жакшыртуу боюнча, экинчиси мал чарбагын малды содержание деп коет, тоюттандыруу. Үчүнчүсү болсо ушул оборудованиялар менен генетикалык малдын уруктарын жакшыртуу жана өз малдын целым жакшыртуу боюнча. Мындай лабораториянын жардамы менен медицинада жана ветеринардык тармактарда микробиология, вирусология анализдери жасалып, анын негизинде муундан муунга өтүүчү ооруларды эрте аныктоого болот. Андан сырткары эт багытындагы же сүт багытындагы малдын асыл тукумдуулугун туулгандан эле билүүгө болот. Бунун эң жакшы нерсеси жетишкендиктер болуп, бул малдардын
жаңа туылганда уже эки продуктивдүүлүгүн билип койсо болот да, өсүмдүкүн. Анткени бул уй сүт бере алабы, жибербейби, же эт багытында жакшы болобу, жаманбы, тукумдары кандай болот, ошол экени оорулук эмне оорулук менен ооруп калышы мүмкүн, ошонун баарын тег ошол билип койсо болот да, туулганда элечи. Мунукудай 4 жыл 5 жыл кармабайсыздар да малдычы. А мунун баласын текшериш керек деп баягы күгү эметчке кунажын болот, анан кайра бука менен секиртип отурбайсыздар. Туулду канын алып туруп текшерип туруп билип коет да. Ошондой өзгөчөлүктөр бар да бизде. Кыргызстан үчүн айыл чарбасы эң актуалдуу болуп эсептелет. Андыктан бул тармакта илимге умтулган жаштардын мал чарбасы жана өсүмдүктөр боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жаткандарынын мааниси чоң. Мен азыр кореялык өкүлдөр менен биргеликте университетте алган бардык теориялык билимимди практикалык түрдө тереңдетип билүүгө мүмкүндүк жаралды. Бул менин илимий жетекчим үчүн дагы жагымдуу болду. Чынын айтсам, мен ушул тармакка абдан кызыккан элем. Эми мени мында жөнөтүп жаткан мугалимимдин үмүтүн актаганга дагы аракет кыламын. Азыркы учурда биз ДНКны букалардан, уруктан ДНКны бөлүү процессин үйрөндүк жана ошондой эле соя уругунан ДНКны бөлүп чыгарууну өз практикалык занятиядан көрүп жатабыз. Учурда Кыргызстанда илим изилдөө багыты жаңыланууда десек болот. Аталган долбоордун негизинде Кореядан келген адистер илимий практикалык окутууларды жүргүзүүдө. Кийинки жылдын 2-айында дагы жаңы жабдуулар келмекчи. Учурда ал жабдуулар менен иштей турган адистер алдын ала даярдалууда. Бул жерде студенттер жана ушул илим изилдөө институтунун сотрудниктери иштеп үйрөнүп жатышат. Кантип уруктан, кандан, ошол эле чачтын тамырынан ошол ДНКны бөлүп алуу жана проекттин негизинде биз жакшы уруктарды өндүрүп, ошол эле фермерлерге таратуу, ошол эле фермерлерден кайра туулган музоолорду уругун алып, ошол эле ДНКсын алып, биз ошол музоо алдыда келечекте жакшы уй болобу же жакшы бука болобу аныктоо боюнча ушул жерде изилдөө болуп жатат. Бул жерден фермерлер ошол асылдандыруу боюнча жакшы жардамды ала алат деген ишеничтемин. Койка же Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргыз Республикасынын эт жана сүт багытындагы бодо малдын генетикалык жактан жакшыртуусу жана ветеринардык дарыгерлердин потенциалын жогорулатуу долбоору менен айыл чарбасына эбегейсиз чоң колдоо көрсөтүлүп жатканы фермерлердин ишин эл аралык деңгээлде жакшыртууга да шарт түзмөкчү. Илим изилдөө институтуна баягы бык производитель деп коет орусчасы, ошондой букалар сатылып берилип атат. Мына кийинки жылды 26-жылдын февраль айларында дагы проекттин негизинде жаңы оборудованиялар келет. Ушул генетиканы кантип изилдөө боюнча, ошол боюнча азыркы учурда иш жүрүп жатат, өзүңүздөр азыркы көргөндөй. Бул жерден эми Кыргызстанга өтө эле аябай эле жакшы жардам болот. Бул жерден фермер өзү келип, өзүнүн туулган музоосун келечекте ошол сүт багытындагы же эт багытындагы сүттү канча литр аларын же ошол музоосу улучшатель болобу биле алса болот кийинки лаборатория курулгандан кийин. Андан кийин ошол эле лабораторияда ушул кызыккан студенттер бары келип окууга мүмкүнчүлүктөр бар болот. Келечекте бул лабораторияда илимий изилдөөлөр аркылуу медицинада адамдын, айыл чарбасында малдын, өсүмдүктүн талапка жооп бере турган молекулярдык генетикалык анализдери чыгарылат. Эң оолу айыл чарбасында асыл тукум мал чарбасын өстүрүүгө өбөлгө түзүп, өлкөбүздүн экономикасына өз салымын кошмокчу.